Учурда жаңы салык кодекси белгилеген төлөмдөр жерлерде салык төлөөчүлөр тарабынан кызуу талкууланып, анын оош кыйынчактары айтылууда. Азыркы экономикалык каачылыкта патент төлөмдөрүнүн кескин көтөрүлүшү ишкерлердин бир топ эсин кетирген. Кыйын экономикалык кырдаалда ошо керек болсо мурдакы төккөн салыктан кичине эле бир 2 эсе, 2,5 эсе, ашып эсе 3 эсе гана көтөрсө туура болмок деген пикирлер жаратып атат. Өлкөбүздөгү салмактуу салык төлөөчүлөрдүн бири Акун компаниясынын баш директору Чыныбай Турсунбеков жаңы салык кодексиндеги жакшы жактары деп буларды белгиледи. Биринчи кезекте салыктын кыйла түрлөрүнөн кутулдук. Бул жанагы өзгөчө кырдаал салыгынан, жол салыгынан кутулдук. Жанагы чекене сатуу салыгы деп котандан кутулдук. Жогоруда аталган оң жактары менен бирге терс жактары да бар. Ишкерлердин айтымында сатуудан алынчу салыкта өндүрүшчү менен алып сатуучунун ортосундагы коэффициент бирдей болуш керек. Болбосо ишке өндүрүшчүнүн иши аксайт. Сатуудан алына турган салыктын дифференциясы ар ким үчүн, ар кандай иштегендер үчүн ар түрдүү болуп калганда, баарын бирдей кылганда, мисалы сырттан бир эле товарды импорттогон адам менен ошол товарды Кыргызстан өзүндө өндүргөн ортосунда 1-2% чейин айырма болуп калат дагы, ички өндүрүшчү утурушка туушар болот да. Мындан сырткары салык инспекторлору өздөрүнө берилген укуктарынан пайдаланып, ишкерлерди коркутуп үркүтүп, акыры коррупцияга алып келбейби деген чочулуу да жок эмес. Салыкчынын колунда бүгүнкү салык кодексинин негизинде көп укуктар бар. Ал ошол укуктарды пайдаланып келип коркутуп үркүтсө, ишкерлер мамлекеттин бюджетине караганда салыкчылык кызыкчылыгы үчүн көбүрөөк төлөмдөр жүргүзүп калабы деген да коркунуч пайда болуп атат. Ал эми айыл жерлериндеги фермерлердин дагы бир көйгөйү мүлк салыгы менен жайыт салыгы. Бул боюнча азыр түшүндүрүү иштерин күчөтүү абзелдигин айтат айыл чарба министри Искандирбек Айдаралиев. Фермерлер, дыйкандардын кайрылганы бул жанагы имуществого салык болуп атпайбы? Ошол боюнча мораторий, президент дагы мораторий кылды. Азыр мына бүгүнкү күндө ошол маселелер боюнча кайрылган адам жок. Атак мурун ошол сунуштарды коюшуп атканда. Анан мына жайыт боюнча дагы көп маселелер чыгып атат. Муну түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек бүгүнкү күндөчү. Көч бара-бара түзүлөт тарызында сөз айтып, эл өкүлдөрү да барган жерлериндеги жолугушууларда салык кодекси эл айткан сунуштар аркылуу улам оң жакка өзгөрүшүн айтуу менен салыктан коркпой, аны мекенчил атуулуу катары төлөө парз экенин да кошо түшүндүрүшүүдө. Налогтон качпашыбыз керек. Эл үчүн, мекен үчүн адамдар илгертен ата баба жанын берип келген. Канын төгүп келген. А биз чөнтөгүбүздөн кичинекей 10 сомдой аяйбыз. Ошон үчүн ар бирибизде патриоттук сезим болуш керек. Ишкерлердин, дыйкандардын тармактардагы адистердин сунуштары аркылуу салык кодексине өзгөртүү толуктоолорду киргизүүнү али алдыда иштешет мыйзамчылар. Калия Карыбекова, Аскат Ербаев, Канат Бирназаров, ЛТР жаңылыктары.